Гүлмира Сулайманованын Чаңгетке келин болуп келгенине 30 жылдан ашкан. Бул мезгил аралыгында таза суунун жоктугунан бир топ эле кыйынчылык тартканын айтат. Анткени үйүнөн бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан дарыядан кум менен ылай аралашкан сууну ташып келип, күнүмдүк тиричиликке пайдаланчу. Сайдан алыс жашаган үйлөрдөгү айрыкча жаш балалуу келиндер бакандап ташышчу эле, эшек менен плактап ташычу элек да. Анан жамгырлуу күндөрү айрыкча ылай сууну алып келип алып тундуруп иччү элек. Мейман келип калса ылай сууну тундуруп берчү элек. Кирлерибизге дагы ошо ылай суу менен тундуруп жуучу элек да. Сулайманованын короосундагыдай суу түтүктөр айылдын дээрлик 90% орнотулган. Анын баарын жергиликтүүлөр өз каражаты менен ишке ашырышты. Тагыраагы ар бир кожолук 10 миңден 20 миң сомго чейин акча жыйнаган. Эл өзүнүн көйгөйүн өзү чечип, мамлекеттен андай мындай жардамдарды күтүшкө туура келбей калды. Анан элдер чогулуп, өзүбүз маслихат кылдык. Ушу жогору жактагы булактарыбыз бар, ушуну чогултуп, кандайдыр бир деңгээлде. Азыр мына ал жакта бир 30-40 тонналык өзүбүз объем жасаганбыз, суу кампа. Ошондой жасап алып, 90% элди таза суу менен камсыз кылды, убактылуу болсо дагы. Өз каражатына таза суу чыгарган элеттиктер эч кимге акы төлөшпөйт. Болгону кээде суу кампаларды тазалап, оңдоп түзөө үчүн гана акча жыйнап турушат. Былай болду, ана болду деген жок. Керек учурда санэпстанциядан барып хлор алып келебиз дагы, ошол күндөрү суу алышты токтотобуз, башта запас алып алып, барып хлорлоп, анан 3 күн болсо 3 күн күтөбүз да 3 күндөн кийин кайта пайдалана беребиз. Чаңгет айыл аймагынын башчысы Максаталы Ниязов элдин өз күчү менен таза суу тартып келгенин ырастады. Ал муну көйгөйдү убактылуу гана чечүү деп баалады. Ал эми аймакты толук кандуу, үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуу боюнча өкмөткө кайрылуу болуп, ал колдоо тапканын билдирди. Таза суу боюнча программабыз өткөн. Мен кечээ министрликке барып кат жолдогондо жообу келди. Бул Чаңгет айыл өкмөтүндө 2 айылга 24 миллион акча каралды деп Кытай инвесторлору кылат деп мага жооп келди. Биз текшерткенде ушул азыркы убактылуу булагыбыз калктын саны көбөйгөн сайын камсыз кылбай калат экен да. Ал эртең дагы 1-2 жылдан да көбөйүшү мүмкүн, азайышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр убактылуу биз таза суу менен камсыз болуп турабыз айыл. Долуу Чаңгет айыл аймагында 5000ге чукул калк жашайт. Азыркы тапта алардын 90%га жакыны убактылуу таза суу менен камсыз болду. Ауылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Долдаев, Өзгөн району.